Уларбек, кандайсың? Жакшыбы? Жакшы. Денсаулыктар кандай? Жакшы. Иштер сонунбу? Жакшы. Маанай сонунбу? Ооба, жакшы. Үшкөн жоксуңбу? Жок. Сонун. Чүкөн атасыңбы азыр? Ооба. Чүкөнү катуу ойнойсуңбу? Ооба. Балдарың барын атасыңбы? Жок. Ортосунда жакшы эле ойнойм. Сон. Урматтуу Супер ТВнын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү, аты жөнүм Кадимбек Данияров. Бүгүн Супер ТВ телеканалы Нарын облусундагы Дөөл айылынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Бүгүн биздин каарманыбыз 8 класстын окуучусу. Уларбек өзүнүн ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген болсо дагы баягы муңайып же болбосо кайгыргандын ордуна тескерисинче башка балдарга мындай үлгүлүү болуп, өзү жада калса мына чүкө ойноп, велосипед тээп, унаа айдап, айтор көп кырылтаандын ээси. Баса белеп айтайын, ошол эле учурда сүрөттү аябай сонун тартат. Чүкө ойнойсузбу Уларбек? Кел. Бияктан аталы. Ушуна атышыбыз керек, ат сен биринчи ат. Опа. Урматтуу көрүүчүлөр, биз анда Уларбек менен биргеликте Уларбектин баягы таланттары менен, Уларбектин өнөрү менен жалпыңыздарга тааныштырабыз. Кеттикпи? Кеттик анда. Ушундай эле актай эле барак, актай эле эч кандай нерсе тартылган эмес. Биз азыр Уларбекке беребиз. Уларбек сүрөтүн тартып баштайт. Уларбек? Өзүм сүрөт тартканды кичинекей кезимден бери деле жакшы көрөм. Азыркыга чейин деле тартып келем. Мындай сүрөт тартып атканда өзүм бир сүрөттү тартып баштаганда анан аяк жагында тарткым келбей эле калат. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Ошондо эртеси күнү кайра өзүмдүн каалоом келгенде кайра сүрөтүмдү улантып жакшы кылып кетем. Эмне себептен ошол сүрөттү тандап алдың? Эмнеси жагат сүрөттүн? Сүрөттү мага мындай өзүмө негизи природа жагат да, анан ошондон улам көрүп, ошо природаны мындай көргөн нерсемди кагазга чагылдырып тартсам жакшы кылып, ошондой кылып тарткым келет деп ошентип эле үйрөндүм. Мындай биле албаган сүрөттөрүмдү YouTube'дан карап көрүп тартып. Көбүнчө эмнени тартасың? Көбүнчө тоолорду, дагы природа, жаратылыш тартам. Анан жанагы машиналарды жакшы көрөм, ошондо машиналарды тартам. Жаңыдан сүрөт тартканда кичине кыйын болду. Мындай жана жайлабан тарткан биринчи сүрөтүм, ошондо аттын байлап турганын тарта албай. Андан аны окшоштуруп тартып. Анан боёгонду биле албай, тура эмес боёп алып, ошондойлар да болгон. Адамдарды мындай кемситкенди жаман көрөм. Аларды баалап, бир нерсени баштап келсе, аны колдоп, ошенткенди жакшы көрөм. Экинчи класс кезинде эжебиз бар болчу. Өз мугалим эжебиз бизге ментальный математика дегенди үйрөтчү, шот менен жана эсептеген. Ошо ментальный математика жагат, анан азыр аны жакшы эмет унутуп деле калып турмун. Азыр кайсы жерден жеттик сүрөттүн? Сүрөттүн тоолордун көлөкөлөрүн түшүрүп атам. Мен да тартып көрсөм болобу Уларбек, Карап көрөйүн, Мен кайсы жерден тартсам болот? Көлөкөлөрүн, Көлөкөлөрүн катуураак басып тартсаңыз. Катуураак басыш керек муну? Үстү жагын мону тартсаңыз. Бул жагын, Көлөккө жакшы түшөт ошо бет жагынан. Ошондо. Сынактарга катышасыңбы? Сынактарга катышып турам. Сүрөт боюнча да катышып, алдыңкы орундарды дагы барып алып келем. Кайсы жака барып келдиң? Баарындагы конкурс жок, миграция жөнүндө бир конкурс болгон. Ошондон гран-при утуп алгам. Сүрөт тартып.
анда китеп берген, сүрөт куралдарын берген, сүрөт тартканга ылайык. Сен үчүн эң баалуу белек кайсы болду эле ошол бага барып катышып утуп келгендеги күнүң? Анда гуаш болгон. Ошо гуашты алганда сүйүнгөм. Жакшы тартам эми деп ошо менен. Уларбекке илхом кайсыл учурда келет дагы, кайсыл күндөрү, кайсыл убакта Уларбек сонун бир сүрөттөрдү тартат? Илхом эме эртең менен эрте турганда жакшы келет. Ошондо жакшы тартам, анан мындай кечке тартып отура бергенде да мындай илхом кетип калат. Күнүнө бир 2 сүрөт тартам эртең менен. Ошондо жакшы тартам, андан кийин өзүм 2 сүрөт тарткандан кийин каалоом келбей калат. Андан кайра эс алып эле кайра тартам. Азыр айтып калдың го сен, эртең менен эрте турганда мага илхом келет депчи. Анан эртең менен саат канчага турасың? Дем алыш күндөрү 8-те 8:30-9-да турам, эртең менен сабак барарда 7-де турам. Сабак барарда сүрөт тартпайм, келгенде эле тартып калам. Дем алыш күндөрү эле тартам. Дем алыш күндөрү дагы сен эрте эле тура аласың, окууга барбасаң дагы. Ошол учурда дагы сүрөт тартасың. Ооба. Ошонткенде жагат эртең менен тартканда дагы. Эртең менен эрте турганда кандай жумуштар кыласың үйдөн? Эртең менен туруп, жуунуп, чай ичип, андан кийин үйлөр жыйнап сүрөт тарткым келип калат кээ бир кезде. Ошондо телефондон бир сүрөт карайм жакшы. Ошону көрүп тартам. Анан сен бага достордун арасында барбы? Уларбек сүрөтчү да деп бага Уларбек деп чакырбай эле, эй сүрөтчү деп чакырган күндөр болобу? Жок. Сүрөтчү деген атка кондуң беле? Бир жолу конгом, чүкө ойноп атканда курук чийгиле дегенде сен сүрөтчүсүң да тоолук кылып эле чийип берип кой да деп. Айтып калышчу, азыр антпай деле калышкан. Ошондо сенде кандай сезимдер болду? Мен сүрөтчү турбаймынбы деп бир сүйүндүңбү? Ооба. Тоолук курук чийгенде өзүмө ошо жаккан. Токтобек Уларбектин тайнеси болом. Токтобек Уларбекти 2008 жылы 3 ноябрда өзүбүздүн үйдөн больницага жетпей үйдөн төрөлгөн. Ал кезде деле баягы төрөлгөндө мүмкүнчүлүгү чектелгенин билбей эле айылдын врачы билгизбей эле неме кылды. 4 сааттан кийин больницага алып бардык. Больницага алып барып, а күнү билген жокпуз. Андай мүмкүнчүлүгү чектелген эмес билген жокпуз. Баягы эле сүйүнүч менен ары чуркап бери чуркап жүрдүк. Эртеси анан бизге мүмкүнчүлүгү чектелгени көрсөтүлдү. Врачтар чакырып келиңиз дегенден баргам. Барсам ушундай экен колу, кызыңызга жаңы көрсөттүк деди. Андан кийин атасын чакырып келип көрсөттү. Анан айла жок, баягы бала көзү жылтырап тургандан кийин мүмкүнчүлүгү чектелген болсо да бизге багабыз, өзүбүз багабыз. Кээ бирөө баш тарткандар болот экен. Ошол себептен врачтар бизден сурады да, баш тартпайсыңарбы, ушундай экен бала деп. Мен баш тартпайбыз, багабыз деп эле больницадан чыгарып келдик. Жакшы буюрса өсүп, чоңоюп келди. Чоңоюп эметкенден кийин эле кызыма жардам кылып, экөө баласы, мындан улуу эжеси бар. Ал болуп калды. Анан жолдошу дагы контордо иштечү, ошого байланыштуу мен кызыма жардам кылайын, кичинекей да болду. Веси да толук болбой, жакшы болбой койгондон мен жардам кылып багып берейин деп, анан 9 айынан баштап Уларбекти өз колума алдым. Өз колума алып, ошол күндөн мына ушул күнгө чейин жанымда. 2008 жылы Уларбек төрөлдү. 2010 жылы папасы каза болуп калды. Анан мамасы биякта багып жүрдү дагы. Ушу балдарды кичине бутунан тургузайын, иштейин, балага көп нерсе керек экен. Сүрөт тартканда биз ушу мүмкүнчүлүгү чектелген деп тыштап койбостон ошону керек жарагын алып берип, оюндагысын аткарып, ошентип турсак мындан да өөрчүп өнөбү деп мамасы ошого байланыштуу келип биякта туруп, кайра кетип ушинтип каралашып турат. Азыр ушул кезде ушул үйдө Уларбек экөөбүз эле. Күзгө чейин мамасы сезон убагында иштеп келет, күзүндө өзү окутуп, өзү жанында болот. Кайра жазда кетет. Бирок тили так чыкты.
ошо 1,5 жашында кадимкидей сүйлөчү, бала бакчага барганда бала бакчага бара электе эле үйдөн аябай так сүйлөчү, аты жөнүбүздү баарыбыздын атыбызды айтып так сүйлөп, ишке чыгып алып эшиктегилерди жүргүлө чай ичкиле деп эшиктин алдына туруп алып, эмгектеп жүргөндө эле чыгып алып босоого отуруп алып аябай так сүйлөп, кошуна колоңдор чакыра берчи. Ошентип эле издиректүү болду. Ошо неме эткенде эс тартып кичине баланын өзүнүн эмесине келе баштагандан баштап. Андан беш бетер бизге сүйкүмдүү болуп, мен ооруп калдым десем, апа башы сиз башыңыз ооруса, мен доктур болоюн деген ырлары бар эле да. Азыр унутуп калдым ушундай ырларды жаттап келип, такай мен доктур болом, сизди айыктырам деп колу менен ушалап, ушинтип неметип калчу. Анан 3 жашка чыккандан баштап ушу садиктен сүрөт тарта баштады. Бирдемелер тартып келип эле сизге подарка. Телевизордон көрөт да, жана энелерине подарка бергендерди, ошолорду көрүп эле сизге подарка апа, мен сизге подарка алып келдим деп эле аракеттенип эле тартып эле келе берди. Ошону жыйнап эле жүрдүм. 1-класска киргенде анан баягы кагаздарын атайын сандыктан алып чыктым. Баягы мага берген подаркаларыңды билесиң десем, бирин билсе бирин билбейт, бирин билсе бирин билбейт. Өзүмө көрсөтүп, анан ошону жыйнап жүргөндөрүмдү көрсөттүм. Көрдүңбү, сен момундай сүрөтчү, күндөн күнгө эле жакшы тарттың, сонун тарттың балам. Муну сен чоң болгондо сүрөтчү болосуң деп эле сала берчимин. 1-сентябрда алып бардым. Алып барсам ошо балдардан башкача болду. Жакшынакай кийинтип алып неметип барсак, аябай концерт койду. Өжөрлүк жагы бар болчу да. Залга туруп алып, тиги эжеге киргизсем деп айтасы, мен ал эжеге кирбейм деп башка эжени тандады да, өзүчү. Мугалимди өзү тандап. Анан ошо 4-класска чейин ал Эрмек деген келин окутту. Ошодо аябай поддержка берди. Эң биринчиден балдардын арасынан ушу Уларбекти көп карады. Ошого жараша окууга кызыгуусу көп болду. Мектептеги классташтары да аябай жардам берди. Мынтип басынткан жок такырчы. Ошол себептен уланып эле окуусун жакшы окуду, сүрөтүн да кошо тартып, кошо алып. Анан мен айта баштадым 2-класстан баштап. Сен экөөбүзгө бир гана окуу керек. Сүрөт тартышың керек. Анан бир жакшы эмени тандашың керек. Кесипти тандашыбыз керек. Башка эчтеке кыла албайбыз. Эми ор жумушка сен чынында жарабайсың. Сага окшогон балдар толтура. Телевизор немеден, телефондон, ютубтардан көрсөтүп, тигиндей экен, мындай экен. Кээ бирде деген шаарга ичитип барганда жанагынтип өзүнүн жанын бага албай көчөдө отурган таптатынакай кишилер отурат да. 6 санаман. Карачы, олардан көрө сен деген сүрөтүңдү тартсаң андан көрө. Ушу менен кетебиз деп эле, анан ошентип отуруп эле ошол экиге көнүп баштады. Анан мен мурун ары бери баскандан, ошо шаарлар аралагандан уялчы. Анан шаарга бардык каникул учурунда. Кызымдыкына квартирасына барып жүрсөк, ошол жерден, ошондон баштап шаарга баргысы келбей көңүлү неметти да. Анткени себеби ошол жердеги балдар анан баягы шапкесин жулуп алып, ары бери ыргытышып, ушундай басмарлуу ошол жактан болду. 2-классында немеге Кычан Жакыпов атындагы мектеп бар, Нарында. Фестивалга. Аяктан да барды, аяктан орун алды. 1-чи орунду алды. Анан таза балдардын арасында 1-чи орунду алды. А жерденчи. Анан момундай кагаздарды берди, гуаштарды берди, түрлүү немелерди сумкасы менен берди. Аябай сүйүнүп келди да. Ошондон кийин огош бетер өөрчүдү. Сүйүнүпчү, сүрөт тартсам болот экен деп. Анан 4-5 сүрөтүн сатып кетишти. Чет мамлекеттен келген немелер бар экен. Ошол жерде Уларбектин сүрөтүн алып кетти. Кадимкидей эле акчасына сатып алышты. Кээ бирөөнү 250дөн алды, кээ бирөөнү 500дөн алды. 5-6 эсимде ушундай ас эле унутуп калдым. Сизге айтып калабы, апа, мен буюрса кийин чоңгондо сизге сонун бир үй алып берем же болбосо уну алып берем депчи. Экөөбүзгө ошо жана күлүп атпайм, машина аласакпы депчи. Апа, экөөбүз жакшы бир этаждан условиясы бар, там алабыз. Анан машинаны мен алам. Карганда мен өзүм багам сизди дейт. Сен, мен өзүм эле тилек балам бар да, ошол багат да десем, жок, мен багам. Мени менен болосуз деп элечи. Ошентет. Азыр эшке киребешке душту ошол койдурду. Апам
жуунуп туруш керек депчи, бизге условиясы кылып бергиле депчи, буяка там салып бергиле деп, ушундай бүт нерсени жасап бергиле деп эле апам карып баратат деп аябай суранат. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мына Уларбектин буюрса сүрөтү бүтөйүн деп калды. Биз ага чейин Уларбек менен биргеликте сонун бир чыгарманы карабыз, Кайсы чыгарма? Ден соолук. Ден соолук, Кел анда. Ар адамга жараласың ден соолук, асыл байлык алтындан да кең болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, талай экен ден соолук, бакыт экен, талай экен ден соолук. Сон бали, Уларбек азаматсың. Сонун айтып турбайсың сен, Сүрөтүбүз да бүтүп калдыбы азыр? Ооба, бүтүп калды. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө бир көрсөтөлү. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биздин дагы сүрөтүбүз бүтүп калды азыр. Уларбек аябай сонун сүрөт тартат экен. Сүрөттөн сырткары сонун ырдап берди, буюрса бизге. Ийгилик Уларбек сага. Окууларыңда ар дайым ийгилик болсун. Бар бол, аман бол, ооруба. Буюрса сени бир чоң бир сүрөтчү катары келечекте көргүбүз келет. Бар бол. Рахмат, чоң рахмат сиздерге да. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар.